Коомдук турмушубуздун бардык тармагында мыйзамдуулуктун так сакталышына көзөмөл жүргүзүүчү бирден бир орган бул прокуратура кызматы. Бул тармакты өнүктүрүү, мыйзамдуулукту бекемдөө, коррупцияга каршы күрөшүү жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө багытында Нарын облусунун прокуратурасы 2020 жылы кандай иштерди аткара алды жана 2021 жылга кандай пландар менен кирди. Бул багытта алдыдагы мүнөттөрдө сөз кылабыз. Биздин сурообузга Нарын облусунун прокурорунун орун басары Мирлан Калыбекович Турдукулов жооп берет. Программаны мен Каныке Жунусова алып барам. Саламатсыздарбы? Урматтуу Мирлан Калыбекович, айтсаңыз, ушул прокуратура тарабынан 2020 жылы жалпысына кандай иштерди аткардыңыздар? Так, биринчиден саламатсыздарбы? Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр мына мен кыскача аткарган иштерди айтып кетсем. Мына өзүңөр жакшы билгендей, жанагы өлкөбүздө гана эмес, бүткүл дүйнөнү каптаган COVID-19 илдети биздин жумушка дагы өз кедергисин тийгизип койгон жок. Ошон үчүн салыштырып караганда былтыркы жыл менен бизге 30-35%га түшүп кеткен. Ошол эле текшерүүнүн саны, мыйзам бузуучулуктарды аныктоо пайыздык эсептөө боюнча 30-35%га түшүп кеткен. Бирок ошого карабастан биз март айынан баштап октябрь-сентябрь айларына чейин жалпы текшерүүнү токтотконбуз. Бирок ага карабастан жарандардан түшкөн арыз даттануулар негизинде жана ошол эле учурда мартка чейинки же октябрь-сентябрдан кийинки өзүбүздүн инициатива менен жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы менен жалпы 344 текшерүү жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгы менен 497 мыйзам бузуучулук аныкталган. Бул облус боюнча Бул облус боюнча статистиканы айтып атам. Ошол эле бул жерге ушу райондор, шаарлар жалпысын алып айтып атам. Ошондо келтирилген прокурорлук актылар 337. Ошонун негизинде биздин прокурорлук актылардын келтирилген актылардын каралгандын жыйынтыгында 280 адам ар кандай тартиптик жоопкерчиликке тартылган. Ошол эле учурда кылмыштарды жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жалпы 70 иши катталган. Бул деген мындай айтканда 70 кылмыш козголгон деп эсептесек болот. Ал эми прокурорлук актыларынын негизинде мамлекеттин өсүнөн жалпы 4.587.710 сом өндүрүлгөн. Анын 1.662.385 сому натуралдык түрдө материалдык зыян өндүрүлгөн. Мыйзам бузууга жол берген 280 кызмат адамдар ар кандай тартиптик чараларга кириптер болушкан. Жалпысынан ушундай биздин цифровой данныйлар. Коррупцияга каршы күрөшүү багытында кандай иштер жасалды? Анан бир жыл ичинде ушу коррупцияга байланышкан канча иштин бетин ачтыңыздар? Азырында караганда биз ушул эле текшерүүлөрдүн ичинен мен жалпысынан айттым. Анын ичинен именно коррупцияга байланышкан цифровой данныйларга туура келе турган болсок, коррупцияга байланыштуу жалпысынан 86 текшерүү иши жүргүзүп, анын жыйынтыгы менен 101 мыйзам бузуучулук аныкталып, алар четтетүү жана болтурбоого 60 сунуш, 60 талап, бир тартиптик өндүрүш козголгон. Алардын негизинде 96 кызмат адамдар ар кандай тартиптик жоопкерчиликке тартылышып, 896.715 сом акчалай жана 21.700 сом натуралдык түрдө мамлекеттик пайдасына материалдык зыян өндүрүлгөн. Жалпысынан бизге ушундай, ал эми именно ушул коррупцияга байланышкан багыттагы текшерүүнүн жыйынтыгы менен 19 кылмыштарды жана жоруктардын бирдиктүү реестрине сотко чейинки өндүрүү иштери катталып, азыркы учурда бул боюнча тергөө аракеттери жүрүп атат. Коррупция демекчи, мына жакында эле ушул Нарын облусунан ушул көпүрөнүн курулушу боюнча коррупциялык ишке шектелип, бир ДУнун начальниги кармалды эле, бирок жакында эле аны сот үй камагына чыгарып койду. Прокурор катары айтсаңыз, бул канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Сиздин көз карашыңыз кандай бул боюнча? Эми азыр мен бир нерсени белгилеп койгум келет. Ал бул шектелүүчү гана. Ал күнөөлүү адам эмес.
Ошондон тергөө учурунда тергөө органдары тарабынан аларды камакка калтыруу боюнча сунуш келтирилди сотко. Бирок ал аны үй камагына чыгарылды. Бул мыйзам чегинде эле. Бирок ошол эле учурда бул деген сөз аны кылмыш жоопкерчиликтен бошотту деген сөз эмес. Ал боюнча тергөө аракеттери жүрө берет. Тергөө аракеттери жүрүп, анын жыйынтыгы менен, анан тергөөнүн жыйынтыгы менен сот органдарына жөнөтүлөт. Күнөөсү далилденген болсо тергөө органдары тарабынан. Эгерде ал далилденбей турган болсо, сот тергөө өндүрүшүнөн кыскартылат. Ошо прокуратура тарабынан жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту болтурбоо, аны азайтуу багытында кандай иштер аткарылды? Негизинен эле бул азыркы учурда көйгөйлүү маселелердин бири кылмыштуулук былтыркы жылга салыштырмалуу 10%га өскөн. Бул боюнча азыр бир тийиштүү органдар тарабынан ошол эле тийиштүү органдарга биз тапшырмаларды берип атабыз. Мына ички иштер көбүнчөсү эле бул ички иштер башкармалыгы иштейт бул тармакта. Бирок ошол эле жаш өспүрүмдөр иштөө инспекциясы менен биздин өзүнчө бир бизде бир кызматкер бекитилген, ушу жаш балдардын менен иштөө боюнча иштерди алып барат. Алар боюнча азыр биз профилактикалык иштерди жүргүзүп атабыз. Жерлерде өткөндө биз мектептерде бир ушундай чогулуштарды өткөрдүк. Кылмыштуулукту азайтуу боюнча. Ушул эле учурда биз азыркы учурда пландап атабыз. Бул райондолор менен, жер райондолор менен областной прокуратуранын кызматкерлери, жер-жердеги кызматкерлер менен чогуу профилактикалык иштерди жүргүзүү боюнча ата-энелер менен бир гана мугалимдер менен гана профилактикалык иштерди жүргүзбөй, ата-энелер менен дагы жүргүзүү бир зарылчылыгы келип турат. Анткени көбүнчөсү эле азыркы биздин жаш балдар чоң аталарынын, чоң энелеринин, тайына тайталарынын колдорунда өсүп атат. Андан кийин жанагы азыркы учурда бир бардык эле Кыргызстан территориясында бир көйгөй жаратып аткан смартфон телефондор бар. Аларды көбүнчөсү эле ата-энелер интернетке кошуп туруп, ошо менен гана тим болуп, алар көзөмөлсүз калып атат. Алар ушул интернеттен кайсы жака өзүнө каалаган бир маалыматтарды алып, ошо менен азыр ата-энелердин, анан ошол эле учурда мугалимдердин таасири азыраак болуп калып атат да, чем ушул телефондогу немелерге караганда. Мына айтыңыз, өткөн жыл айткандай эле бардыгыбыз үчүн оор болду, пандемия болду, көпчүлүк адамдар жумуштан бош болду, анан мектеп окуучулары, студенттер дагы бош калышты. Анан бул ошо пандемия кылмыштуулуктун өсүшүнө мындай шарттаган жокпу? Жогоруда айтып кеткендей, жаш балдардын арасындагы болгон кылмыштуулук бул 10-15%га ашкан. Ошо мен Нарын областынан айтып атам. Ал эми башка кылмыштар ошол эле тенденцияны турат. Бул жаш балдардын эсепке албаганда өсүү бир значимый өсүү болгон жок да. Мал уруу боюнча ошо кылмыштуулук кандай пайыздык ченемди көрсөтүп жатат? Мал уруулук боюнча азыр да былтыркы жылга салыштырмалуу 5%-дын тегерегинде өскөн. Бул боюнча Нарын областы өзү бир ушу аграрный, башка областтарга салыштырмалуу ушу бир аграрный область болгон үчүн бул кылмыштуулук башка областтарга караганда көбүрөөк катталат. Былтыркы жылга салыштырмалуу бир 5%-дык айырмачылык болуп атат. Бул боюнча азыр ички иштер бөлүмүндө ушундай ар бир мал уруулук өзгөчө көзөмөлдө турат, прокуратуранын көзөмөлүнө турат. Бул боюнча тийиштүү иштер аткарылып атат десем жаңылышпайм. Сиздерге жеке эле ушул мамлекеттик органдарды текшерүү эмес, ушул жөнөкөй бир жарандардын дагы арыз муңун угууга милдеттендирилген. Анан ушул жөнөкөй жарандардын кайрылуусу канчалык деңгээлде, прокуратура кызматы менен жөнөкөй жарандардын ортосундагы байланыш канчалык деңгээлде багы жеткиликтүү деп айта аласыз? Азыр
бизге кайрылуулар түшөт, бирок бир көбүнчөсү жер боюнча түшөт. Ошол жерге байланыштуу азыркы жай талашып эл арасында бир туура эмес түшүндүрүү иштери жүргүзгөн себебинен азыр бир көйгөй жаратып атат. Бир бул маселе боюнча дагы чогулуштарда өзүбүздүн пикирлерибизди айтып атабыз. Бул маселе кандай чечилет, буга алабастан элдер кандайдыр бир деңгээлде түшүнбөчүлүк менен көчөгө чыгып митинг сыяктуу нерселерди уюштуруп атышат. Бул албетте бул митинг жолу менен чечиле турган маселе эмес. Бул мыйзам жолунда гана чечиле турган маселе. Ошол менен бирге эле мисалы биз ошо жер боюнча иштегендерден бирден бир немеси тармак боюнча иштеген жыйынтыгынан улам 3 гектарлап бир мамлекеттин эсебине пайдасы мыйзамсыз берилип кеткен жерлерди мамлекетке кайтаруу боюнча бир өзгөчө бир көңүл буруп бул боюнча тармак боюнча да иш алып барылып атат. Бир эле мисалга алып келе турган болсом, Ат Башы районунун Кара Коюн айылындагы Тыным Сейит дыйкан чарбасынын мүчөсү болгондугуна карабастан ага 3 гектар 20 сотук жер аянты үлүш жер катары мыйзамсыз берилип, менчик укугу жөнүндөгү күбөлүк берилген. Бирок азыркы учурда бул жокко чыгаруу боюнча биз сотко доо арыз менен кайрылганбыз. Азыр кароо алдында турат. Мындай мисалды ала турган болсок, бул жерге байланыштуу мындайлар көп. Бир алардын бир гана мисалын айтып атам мен. Эмгек трудовой спор деп коет. Ошолор боюнча көбүнчөсү биз анализ кылганда көбүнчө ошону түшөт экен. Ал эми башка кайрылуулар боюнча мен ойлойм, азыр мисалы үчүн кылмыштуулук боюнча бизге маалымат келип түшө турган болсо, ал кылмыштарды жана жоруктарды реестрине каттоого алынат да, андан кийин уже тергөө аракеттери жүрө баштайт. Ал эми калган башка арыздар боюнча былтыркы жылга салыштырмалуу канааттандырылганы 1% эсеге 15%га өстү. Арыздар былтыркы жылга салыштырмалуу азайып атат. Сиз жогоруда айтпадыңызбы, жана кылмыштар жана жоруктар реестрине каттоо боюнчачы? Анан бул боюнча айрым адамдарда бир мындай дооматтар айтылып жүрөт да, айрым бир оор кылмыштар ошол жеңил эле жаза менен чектелип калып жатат. Ошо кылмыштар жана жоруктар реестрине катталып эле жеңил жаза менен чектелип жатат деп. Буга карата сиздин пикириңиз? Кошулбайт элем, анткени биз реестрге каттагандан кийин тергөөнүн жыйынтыгы менен анын жасаган кылмышынын деңгээлине, оордугуна, жеңилдигине жараша айыбы бузулуп туруп, андан кийин сот органдарына жөнөтүлөт. Андан кийин каттап туруп ал жерде ошол боюнча эле калып кетет деген туура эмес. Ал тергөөнүн жыйынтыгы менен анын даражасына карата айыбы бузулуп, бекитилип, андан кийин соттук кароого жөнөтүлөт. Бир гана жери бар, азыр жаңы кодекстер ишке киргенден баштап кандай гана маалымат болбосун, кандай гана арыз болбосун, кылмыштуулук боюнча бизге маалымат түшкөндөн баштап уже реестрге катталат. Ошондуктан чындыгында мындай иштер көп эсе болуп кетет дагы. Анан тергөөчүлөрдүн саны боюнча алар саналуу, ал эми катталган маалыматтар көптүгүнө байланыштуу кээ бир учурларда ушул бир определенный убакка чозулуп кетип атат. Ошол себептен бир ушундай бир маалыматтар болуп атса керек, бирок тергөөнүн жыйынтыгы гана көрсөтөт аны. Айрым ишкерлер ушул мыйзамсыз текшерүүлөр көп болгонун айтып келишет да. Анан ушул мамлекеттик органдар тарабынан жеке ишкерлерди текшерүүнү мындай кандай көзөмөлдөп жатасыздар? Кандай бир чектер коюлган аларга? Азыр бул боюнча биз бир февраль айында
февраль айынын башында жеке ишкерлерди Нарын областы боюнча болушунча аракети колдон келишинче чогултуп, алар менен башка прокуратура анан жеке ишкерлер менен гана жолугушуу болду. Анда болсо жеке ишкерлердин көйгөйлөрү бардыгын уктуп, кайсы жерде кайсы кемчиликтер бар, кайсы жерде ашыкча текшерүүлөр болуп атат, аларды биз бардыгын уктуп, андан кийин бирок канткен мындагы жеке ишкерлерден бир көйгөй жараткан бир арыз даттануу деле болгон жок. Ошол эле учурда биз азыр район шаарларга тапшырманы бердик. Бул дагы 3 айдан кийин жер-жерде ушу жолугушууларды өткөрүп туруп, анын жыйынтыгы менен анан областтык деңгээлде дагы бир жолугушууларды уюштурабыз. Ошондо келип чыккан көйгөйлөр боло турабыз, ошого жараша биз дагы бир өзүбүздүн иш пландагыбызды кылабыз. Бирок ошол эле учурда азыр текшерүүчү органдар бизден бир уруксат кагаз алмайынча текшерүүгө укугу жок. Ошондуктан бул маселе азыр жылдан жылга жеке ишкерлердин укуктарын коргоо азыркы учурда биздин приоритеттүү багыттардын бири. Ошондуктан биз ошол эле жерде биз өзүбүздүн жарыяларды кылып жүрөбүз. Анонимный каттар менен кайрылып жүргөндөр да бар. Текшерүүлөр жүрүп атат. Анын жыйынтыгы менен текшерүүчү органдарга бир чараларды көрүп атабыз. Мына азыр мен азыр жалпылап эле айтып кетпедимби? Жалпысынан 344 текшерүү болуп, 497 мыйзам бузуучулук аныкталды деп, ошонун арасында ошол эле контролирующий орган деп коебуз. Ошолордун аракеттеринде да мыйзам бузуучулуктар болсо, ошолорго дагы биз чаралар көрүп, алар тартиптүү жоопкерчиликке тартылган факттар дагы аз эмес. Демек, кандайдыр бир мыйзамсыз текшерүү болсо, сиздерге ошо ишкерлер түз кайрылганга баягы укугу бар. Албетте, албетте. Бул жана белгилеп кеткендей биздин бир артыкчылыктуу багыттардын бири. Дагы бир суроо, мына акыркы ушул жыл башынан бери эле, акыркы 1,5 айдын ичинде эле ушул облуста атышуулар болуп, биздин Нарын шаары бир криминалдык шаарга айлангандай болуп калды да. Бул боюнча кандай комментарий бересиз? Чындап эле бизде эмне криминалдар көппү же ушул каралар дүйнөсү деп да айтып жүрөбүз, ошонун өкүлдөрү көппү деген суроо туулуп, анан коомчулукта да бир кооктонуу жаралды да. Ал боюнча кыскача эле айтып кетсем, бул боюнча bunday факт орун алды. Ал боюнча азыркы учурда бул кылмыштын бети ачылды. Bundan нары да тергөө аракеттери жүрүп атат. Ал сиз айткан версия дагы иштелип атат азыр. Бул тергөөнүн жыйынтыгы менен азыр андан кийин уже анализ кылып көрөбүз. Анан ошого жараша азыркы сиз айтып аткан багыт боюнча өзү жумуштар аткарылып келет. Бул эми азыркы учурдагы орун алган факттан кийин бул коомчулукка чыгып кетти дагы резонанс жаратып атты. Буга чейин да мындай азыркы күндө биздин неме боюнча бытовой болуп атат. Сиз айткан азыр тергөө жүрүп атат. Бардык багыттар текшерилет. Бирок ошол эле маалда каза болгон адам дагы жакында эле мына 4-5 күн мурда атып кеткен адам да, аны аткан адам дагы ушул уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экен деп ачык эле айтылып жатат да. Анан бул багытта да баягы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен дагы бир иш жүрүшү керек го. Албетте буга чейин дагы жүрүп келген, bundan нары дагы жүрөт. Ал боюнча дагы жана айтып кеткендей, бул багытта дагы бул версиялар дагы уже иштелип атат. Демек, бул атышуу окуясына катышкан адамдарды азырынча уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп айтууга али эрте, мен туура түшүндүмбү? Азыр эми тергөөнүн жыйынтыгы көрсөтөт эми азыр. Бардык иштелип атат. Азыр бир нерсе деп айтыш кыйын алдын ала.
Биз жогоруда айтпадык, ошо прокуратура мыйзамдуулуктун так сакталышын көзөмөлдөөчү бирден бир баягы маанилүү орган деп. Анан ушул 2021-жылы ушу мыйзамдуулуктун сакталышын, мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө, жалпы эле кылмыштуулукту азайтуу боюнча кандай пландарды койдуңуздар? Азыр 2021-жылга биз кече декабрь айында координационный совет болду, кеңеш. Ушул укук коргоо органдарды, прокуратура органды координациялайт. Ошонун жыйынтыгы менен биз азыр кээ бир өзүбүзгө пландарды койдук. Ошол эле учурда ички иштер бөлүмүнө, УКМКга жана башка органдарга тийиштүү көрсөтмөлөр берилди. Андан кийин ушул декабрда каралган иштердин жыйынтыгы менен март айында бул коюлган талаптардын канчалык деңгээлде аткарылганы боюнча дагы бир кеңеш өткөрүлөт. Ошонун жыйынтыгы менен азыр анан дагы бир өзүбүзгө бир направление алабыз. Кайсы тармактан биз чындыгында иш алып барыш керек, ошолорду аныктап туруп, бул боюнча дагы иштер жүрүп атат. Мирлан мырза, биздин суроолорго жооп берүүгө убакыт бөлгөндүгүңүз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Нарын облустук прокуратурасы тарабынан 2020-жылы аткарылган иштер тууралуу маалыматты уктуңуздар. Биздин суроолорго Нарын облусунун прокурорунун орун басары Мирлан Калыбекович Турдукулов жооп берди. Программаны мен Каныкей Жунусова алып бардым. Ар дайым өлкөбүздө мыйзамдуулук сакталып, кылмыштуулук азайсын деген ниетте программаны жыйынтыктайм. Аман туруңуздар.